Мен Саламат уулу Адылбек, Ысык Көл областынан болом. 1981-жылы төрүлгөм. 2018-жылдары башым ооруп, өзүмдү жаман сезип, давлениям көтөрүлүп жүрдүм. Ошентип кыйналып жүрүп, 2021-жылдары больницага бардым, уже давлениям көтөрүлүп чыдабай калганда. Больницадан текшерилип, анализдерин тапшырып, УЗИлерге тартып, анализдеримди алгандан кийин мага айтышты, бөйрөгүң кичинейип калыптыр, уже дарылаганга болбойт. Бөйрөгүңдү трансплантация кылыш керек экен. 1 жылдын ичинде гемодиализ аласың деп айтышты. Анан больницадан чыгып, уже настроениям жок, эмне кылам деп аларга ишенбей, частный клиникаларга бардым. Аяктан да анализдер тапшырып, аяктан дагы ошол диагноздорду коюшту. Анан ошентип настроениям жок, эмне кылам, ушундай өлөт деген ушул турбайбы деп жүрсөм, коллегам айтып калды, себепкер болуп, ушундай Кубанычбек Тауып деген бар, жакшы элдик дарыгер бар, ошол жака барып көрүнүп көрбөйсүзбү деп. Анан адресин алдым, номерин алдым, анан Кубанычбек Тауыпка бардым. Салим эже экөө жакшы тосуп алышты. Кубанычбек байке тамырымды кармап, уулум кабатыр болбо, жакшы болуп кетесиң, Аллахтын күчү менен Кудайым буйруса айыгып кетесиң деди. Мен анан ошол айткан сөздөрдү угуп алып, ыраазы болуп, айыгып кетем деп сүйүнүп, ошентип дарыланууну баштадык. Дары сууларды окуп берди, дары чайларды ичтим. Аз убакыттын ичинде ошентип жакшы болуп кеттим. 2 курс лечение алдым, жакшы болуп кеттим. Андан кийин анализдеримди тапшырдым, анализдерим жакшы чыга баштады, жакшы чыкты. Врачтар чуркаганга болбойт, оор көтөргөнгө болбойт дешти эле. Азыр футбол ойнойм, чуркайм, оор көтөрөм. Кудайга шүгүр, жакшы болуп кеттим. Кубанычбек байкеге мен абдан ыраазымын. Салим эже экөөнүн үй бүлөсүнө узун өмүр каалайм, ден соолук каалайм. Үй бүлөлөрү менен бактылуу өмүр сүрүшсүн. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгүнкү күнү ошо биздин телестудияга келип, YouTube каналына өзүнүн ден соолугу боюнча, кандай ооруларга боюнча маалымат берген Адылбек деген уулубуздун ыраазычылыктарын айтып кетиптир. Мен ошого ушул жигитти дарылаган Тауып дарыгер катары өзүмдүн ой пикиримди да кошумча толукталап айтайын деп чечтим. Себеби бул жигит бизге кайрылган кезде бөйрөк оорусу менен кайрылган. Бөйрөктү алмаштыруу керек. Bir бөйрөктөн кичирейип кеткен. Гемодиализге барыш керек. Андан кийин трансплантация почек деп бөйрөктү алмаштыруу керек дегендей. Ушундай сунуштары сунушталган экен. Доктурлардан күчтүү уколдорду, дарыларды алыптыр. Бирок ойдогудай шифа болбой койгон. Анан ошондон кийин бир тааныштар аркылуу табып илибине мага кайрылып калып атат. Мен тамырын кармап көрүп, ден соолугун текшерип, өзүмдүн диагнозумду коем. Менин диагнозум деле ошол врачтар койгон сыяктуу эле бөйрөк оорусуна деп диагноз коюлду. Бир гана айырмачылык, врачтар сунуштаган гемодиализди, врачтар сунуштаган трансплантацияны утурумдук токтотуп турайлы. Бул орусча айтканда операция бул крайний мера деп коет. Айласыз, аргасыз болгон кезде операция жасаш керек. Эгер кандайдыр бир мүмкүнчүлүк бар болсо, операциясы жок дарылашка аракет кылыш керек деп биздин улуу жол башчыбыз Тауыптын пири Улукман аким айткан. Мен айлам кеткенде колума бычак алып операция жасайм деп айткан осуяты бар бизге берген. Мен ошол осуятты дайым өзүм практикамда колдоном. Анан мен айттым, уулум, эгер өзүң макул болсоң, биз бир курс лечение кылып көрөйлү. Курандын күчү менен дарылайлы деп анан өзүнүн макулдугу менен дарылоого кабыл алдык. Бир курс лечение алды 14 күн. Анан ойдогудай жакшы шифа болбогондон кийин экинчи курска отургуздук. Экинчи курс лечениясын алып бүткөндөн кийин биздин дарылоо ошол ыйык Куран-ы Каримдagi шифа берүүчү аяттар окулган, сууга окулуп дем салганбыз, чайга окуп дем салдырганбыз, жана башка ыкмалар жолдору бар дарылоого ошо эрежеси менен 2 курс лечение дарыладык. Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Бизде 1 жарым жылдай дарыланыптыр. Менин өзүм дарылоом бүткөндө тамырын кармап текшерип көрүп, эми Адылбек уулум барып текшерип кер, анализиңди бер, УЗИге түш, бөйрөктө кандай натыйжа жыйынтык бар бекен. Эгер бөйрөк соолуп калбай жакшы иштеп аткан болсо, аны врачтар өздөрүнүн аппараттары аркылуу далилдеп бериш керек деп. Анан ал барып
мага сүйүнчүлөп келди. Кубанычбек байке, Кудайга шүгүр, ыраазымын. Бүт анализтерим таза чыкты, бөйрөгүм өз калыбында өз кызматына атар иштеп атыптыр. Өзүмдү сезген сезүүм да жакшы, мурда шайым жок, өтө алсыз болчумун, жумуш кыла албашымын, оор нерсени көтөрө алчу эмесмин, баса алчу эмесмин дегендей өзүнүн баягы кыйналгандарын айтты. Азыр Кудайга шүгүр күндөн күнгө күч кубат келип атат. Жумушума чыктым, балдар кыздарыма көңүл бөлүп, көңүлүмдү ачып, спорт менен башыгып өзүмө келип калдым деп. Ушундай оору менен азыркы биздин мекендештер көп кыйналып атат. Көп бөйрөк ооруган кишилердин баары гемодиализге барып түшүп атат. Мен гемодиализге деле каршы эмесмин. Бирок айрым учурларда гемодиализ дагы жок, дарыласа болот, мүмкүнчүлүк бар деп биз дарылап атабыз. Гемодиализдан кийин трансплантация деп атат, бөйрөктү алмаштыруу керек. Ал жакта ушундай бир коопсуздуктар болуп атат. Донор табыш керек, каражат табыш керек, чет элге барыш керек дегендей. Анан эми ошондой оорулардын дагы ал жака барганга, дарыланганга биздин мекендештердин кээ бирлеринин шарттары бар. Аларга кыйынчылык жок, барып келип атышат. Ал эми кээ бир мекендештерибиздин шарты жок, анча каражаты жок. Алардын тагдыры кандай болуп атат деген чоң суроо бар. Биз ошондой тагдырга туш болгон кишилер болсо, колубуздан келген жардамды берейли деп ушул эфир аркылуу өзүбүздүн баягы курам менен дарыласа болот, операциясы жок дарыласа болот деп элге үмүт, ишеним бериш үчүн далилдерди көргөзүп атабыз. Мына сиздей сыяктуу диагноз менен догдурларга кайрылган, бизден дарылангандай ыйык Кур'ан-ы Каримдеги шифа берчи аяттардан кийин бөйрөктөгү таштар жок, туздар жок, шишик жок, бөйрөк таза деген жыйынтыктар болуп атат. Демек, баардык эле нерсе трансплантация менен болбойт. Ага чейинки дагы дарылатан жолдору бар. Элдик медицина бар. Ошондон да дарыланыңыздар деген ой пикирди айтып, өзүбүздүн баягы кээ бир адамдарга дарылап жардам берип атсак, кээ бир адамдарга ушул айткан акыл кеңешибиз менен, сөзүбүз менен дагы болсо жардам берейли. Үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр, оору менен күрөшүңүздөр, ооруну жеңиңиздер деген гана ойду айткым келет. Баардык мактоолор, алкыштар жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Мен ар бир айтып аткан сөзүмдү Кудайга шүгүр деймин, Кудайга тобо деймин. Алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллахым улук дейм.